балдарга бирдей мамиле кылуу. Бул темалардын эң башында балдарыбыздын бирөөнү башкаларынан жогору койбоо принциби орун алат. Ооба, бул маселедеги кичинекей эле бир кемчилик биздин сөздөрүбүз балдарыбызга таасирсиз болуп калышына жетиштүү болот. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу төмөнкү кеңештери өтө маанилүү. Нуъман бин Баширдин радиаллаху анху атасы Азрети Башир келип: "О Алланын элчиси, башка балдарым дагы бар. Бирок Нуъман өзгөчө. Уруксат берсеңиз, байлыгымдын ушунча бөлүгүн Нуъманга бергим келет." Азрети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Башка балдарыңа дагы ошончолук байлык бердиңби?" деп сурады. Башир: "Жок" деди. Алла элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бул жолкусунда мындай деди: "Аллахтан корккула жана балдарыңарга калыс мамиле жасагыла." Андан кийин Баширге кайрылып: "Сен балдарыңдын баары сага бирдей мамиле жасашын каалайсыңбы?" деди. Башир: "Ооба, каалайм албетте" деп жооп бергенде: "Андай болсо мындай мамиле жасаба" деди. Башкача айтканда, сен бир эле балаң эмес, балдарыңдын баарына көңүл бур. Сен алардын бирине гана көңүл буруп, маани берсең, калгандарынын сага карата жакшылык кылуу сезимдери алсыздайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям маселеге жакшы чечүү жолдорун сунуштаган жана болушу ыктымал болгон көйгөйдү жойгон. Рас, бир үй бүлөдөгү балдардын бирин башкасынан жогору коюу, оболу башка балдарда өздөрүнөн жогору коюлган бир туугандарына карата кызгануу сезимин пайда кылат жана бир туугандарды бири-бирине душман кылып коет. Бул маселелерди психологиянын тар принциптерине таянуу менен чече салды деп ойлобогула. Биз бул жерде Кур'ан-ы Карим биздин жан дүйнөбүзгө сездирүүнү каалаган акыйкаттардын жалпыны өз ичине камтуучулугу, инсандын табиятына ылайыктыгы, туура келгендиги жөнүндө айтып жатабыз. Баарыбызга маалым болгондой, Жусуп алейхиссалам түшүндө жылдыздар, ай жана күн өзүнө сажда кылгандыгын көргөн эле. Бул кубанычтуу жана сыймыктана турган нерсени атасына айтканда, атасы: "Балам, муну бир туугандарыңа айтпа" деп айтты. Пайгамбарлык баам парасаты менен адамзат табиятын жакшы билген бул улуу инсан андай нерсе бир туугандарында кызгануу сезимин козгой тургандыгын сезип, мындай түштү айтуу напсисин тарбиялай элек адамдардын кызгануусуна себеп боло тургандыгын түшүнгөн. Өкүнүчтүүсү, натыйжада корккон нерсеси болуп, бир туугандары Жусуп алейхиссаламды өлүсүн дешип бир кудукка таштап жиберишет. Жана бул окуя менен пайгамбардын үй бүлөсүндө дагы көрө албастык адам баласын кандай абалга кириптер кыла тургандыгын көрсөтүп койду. Рас, балдардын бирин башкасынан жогору коюу бир туугандарында кызганууну пайда кыла тургандыгы жана эч байкалбай эле ата-эненин баарына бирдей эмес мамилелери себептүү көкүрөктө аларга карата жек көрүү сезимин ойгото тургандыгы анык. Бул ойлорду сүйүүлөрүбүздүн, жек көрүүлөрүбүздүн, достугубуз менен душмандыгыбыздын себептери тууралуу ой жүгүртө турган болсок, мындан дагы жакшы түшүнөт элек. Мисалы, өтө ынак досуң бир жолу өзүмчүлдүк кылып, сага жакшы мамиле жасай албай калды. Сен атайын же эрксиздиктен улам зээниңде сактап калдың. Ар бир окуя адам баласынын зээнинде бир из калтырат. Андан кийин башка бир окуя менен ташкындап кетет. Сенин ошол көкүрөгүңдө сакталып жүргөн жагымсыз сезимдер козголуп, кармана албай, чындыгында мен сенин ушундай экендигиңди мурда эле сезген болчумун деп жибересиң. Эми ушул сыяктуу жагымсыз окуялардын биринин үстүнө экинчисин жыйылгандыгын, алардын бир тобунун бир убакта козголгондугун ойлоп көргүлөчү. Көптөн бери көкүрөгүндө сакталып келген таарынычтардын баары ал адамдын жүзүнө айтып салып, андан кийин нафсиңди коргоого ала баштайсың. Мына, баланын зээнине же эсине сакталып калган силердин балдарыңардын арасындагы кандайдыр бир терс мамилеңер ал баланы силерге карата ачуулуу кылып, андан кийин анын силердин сөзүңөргө кулак салбоосуна алып келет. Негизинен бул нерсе теманын бир тарабын гана түзүп турат. Маселени баланын бүтүндөй жашоосун ичине камтай ала турган көрүнүштө карай турган болсок, иш дагы татаалыраак. Ошондой эле силер бардык нерсени анын балалыгына ыйгарып салып,
Анын сезимдери келечекте кандай абалга өсүп жетиле тургандыгын этибар албасаңар, бир күнү эч байкабастан эле өз жаңылыштыктарыңардын тепсендисинде каласыңар. Бала үйдө күбө болгон акыйкатка кошпогон иш-аракеттер, сөздөр дептерге жазылгандай анын зээнинде өчпөй турган болуп сакталып кала берет. Учуру келгенде алар толугу менен сыртка чыгып калат. Мына ушул себептен ата-эне болгусу келген ар бир адам белгилүү деңгээлде психология, педагогика же Курандын бул маселеге байланыштуу жалпысынан айтылган принциптерин билип, андан кийин жаңы жашоого кадам таштоо керек. Бала тарбиялоо жеңил маселе эмес. Мен ары багууга кызыккан учурумда аны багуу тууралуу курста окудум. Аарылар менен алектенүү дагы канчалык оор экендигине күбө болдум. Ушул сыяктуу адам баласы сөзсүз жакшы муун тарбиялоонун жолдорун үйрөнүп, коомчулукка жакшы кадрларды сунуусу керек. Периштелердикиндей улуу даража менен шайтандарды дагы уялта тургандай абалдын ортосунда түшүп чыга тургандай мүнөзгө ээ болгон адам баласы инсандык улуулукка чыгаруу канчалык маанилүү экендигин эч качан унутпашы керек. Балдарга маани берүү менен мамиле кылуу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям балдарга өтө маани берүү менен мамиле кылчу. Балдарга жолукканда аларга чоң кишидей мамиле кылып, кээ бирин артына көтөрүп, кээ бирин кучагына көтөрүп, аларга бирдей мамиле кылуу менен алардын баарын кубандыра тургандай мамиле кылчу. Кээде көчөдөн өтүп бара жатканда балдар ойноп жаткан болсо, Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям аларга чоң киши сыяктуу мамиле кылып, аларга ассаламу алейкум деп учурашчу. Алар дагы ва алейкум ассалам я Расулуллах деп жооп беришчү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям балдарга өтө чоң маани берчү. Эгер бир балага сага баланча убакытта берем деп бир нерсеге сөз берген болсо, убада кылган убакытта сөзсүз убадасын аткарчу. Балдарга ишенүү сезимин берүү. Адам баласы үчүн уялта турган нерсе атаңа дагы ишенбешиң керек деген пикир жана бул нерсе өтө жаңылыштык. Азирети пайгамбар алейхиссалам ар дайым ишенүү керек деген пикирди берген жана анын жанындагы жаш балдар ишенүүдөн башка эч нерсе билишчү эмес. Анын ишенимдүү экендиги баарына маалым болчу. Анын ишенимдүү экендигин жаш балдар дагы билишчү. Албетте, андай адамдардан куралган коом дагы ишенимдүү болмок. Ошондой эле Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям өз баласына мээрим көрсөтпөгөнгө Алла Таала дагы мээрим көрсөтпөйт деп айтат. Жана үммөтүн руханий жактан бай адам болууга чакырчу. Аларды сүйгүлө. Аларга сөз берсеңер, сөзсүз убадаңарды аткаргыла. Алар силердин сөздөрүңөр менен иш-аракеттериңердин ортосунда карама-каршылыкка күбө болушпасын деген мааниде кеңештери менен тарбияда эң идеалдуу нерселерге ишарат кылчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин бириңер баласына бир нерсени убада кылган болсо, дароо аткарсын деп айткан. Бул хадис бала эмеспи, алдап койсом боло берет деген түшүнүктүн кандай жаңылыш экендигин көрсөтүп турат. Ырас, ар бир жалган жана чындык менен кошпогон сөздөр бир урук сыяктуу анын зээнинде бүгүн болбосо дагы эртеңки күнү тозок дарагындай көрүнүп чыга келет жана силердин тарбиялоо аракетиңерди таасирсиз абалга алып келет. Ата-эне ар дайым туура жолдо болуусу шарт. Негизинде туура жолдо болгон силердин ар бир сөзүңөр чындык болушу зарыл. Ооба, балдарыңар силерди жалган айтты, убадасынан кайтты, бул дүйнөнүн мал байлыгына көз артты жана башка деп айтуусу же силер тууралуу ошондой ойго түшүшүнө жол бербешиңер керек. Алар силерди ар дайым башкалардын камын ойлогон, чынчыл, момун, мусулман, такыба, моралдык жактан аруу, таза адам катары таанышы керек. Деңгээлге карата тарбия. Бала билиши керек болгон нерселерди билип, билиши зарыл эмес нерселерди билбегени дурус. Руханий жактан билиши ылаазым болгон диний, элдик нерселерди билип, жашына, деңгээлине жараша пайдалуу маалыматтарга карк болушу керек. Бул маселени
кийинки бөлүмдөрдө дагы кененирээк талоого алуу максат кылабыз. Бул дүйнөгө келген баланын өсүшүндө балдардын доктуруна кайрылып, ушул аптада же ушул айда кандай азыктар берилиши керек деп режимге көңүл бургандай эле бала тарбиялоо маселеси тууралуу дагы ушул жааттагы адистерге кайрылып, 5 жашта бир балам бар, 10 жашта дагы бир балам бар, 15 жашта дагы бир балам бар. Буларга кандай тарбия беришим керек деп кеңешип иш кылуубуз зарыл. Ооба, ар бир ата-эне тиешелүү адистерге кайрылып, ошолор белгилеп берген эрежелерге карата балдарын тарбиялоосу абзел. Балаңар орто мектеп жашына келип калган болсо, далилсиз түздөн түз Аллага ишенүү керек деп айтууңар кээде Алла Тааланын бар экендигин жокко чыгарууга гана алып келиши ыктымал. Балким ал учурда философия менен диний маалыматтарды айкалыштырып үйрөтүү таасирдүүрөөк болор. Балаңар башталгыч класста окуп жатканда эле философия сабагын берүүгө аракет кылсаңар, анын башын айландырып салышыңар ыктымал. Демек, бир доктур сыяктуу баланын деңгээлин, доорун, маданий чөйрөсүн жакшы билүү менен ошого жараша нерселерди үйрөтүшүңөр зарыл.